Так, жаңы эле 1-2 мүнөт мурун эле эфирди өчүрүп салдым элем. Мына көптөн бери күтүп аткан учагыбыз жыла баштады. Буюрса бул азыр учат. Ушунун ичинде 400 биздин мекендеш отурат. Сыздап мекенине баргысы келип, аябай куса болгондордун баардыгы мына тиги акырындан жылып жаткан учактын ичинде. Бул чоң борт экен. Ушул борттун ичинде биздин жарандар, биздин атуулдаштар отурат. Мындай оң жакка жылат окшойт да. Узатып коелу учакты. Учагыбызды узатып, биз да кетели. Айнектерден biraz жакшы көрүнбөй атат да. Ушинтип самолеттордун жылгандарын суктануу менен карап калат экенсиң да, Нурсултан. Мындай ар кандай нерсе, ар кандай учурда ар түрлүү баада болуп калат экен, Баягы жердеги эме видеоңду көрбөдүм. Коляскада турган. Коляскада тургандар да. Көптөн бери аэропортто самолетторду жылганын көрбөй, кыргыздар менен бул да бир өзүнчө жаңылык болуп атат да. Мына грузовой самолеттер кетип атат. Тескеричи башка жакка кетип атат го. Ушунун артынан эле жүрө берет окшойбуз, узата албай. Эми бүгүнкү рейс боюнча айта турган болсок, дагы бир сыйра баса белгилей кетейин. Бир аздан соң элчиликтин расмий пресс-релизи чыгат. Ошол жерде көп маалымат айтылат. Анткени эми өзүңөр билесиңер да, түркүн сөздөр болот, анан тааныш билиштер, жалаң жаштар учуп атат, тияк дегендерчи. Алар боюнча да расмий маалымат берилип атат. Хостелде өзүңөр билгендей, 29 марттан бери акыркы Москвадан учкан борт 29 мартта болгон. Ошондон бери бир топ кыргызстандыктар ошол хостелде жаткан да. Ошолордун арасынан дагы көп кишилер чыгып атат да. Албетте алардын көпчүлүгү жаштар болчу. Бул бир жагы. Бирок баары бир деле басымдуу көпчүлүгү, бул борттун басымдуу көпчүлүгү эже карындаштар, кош бойлуу, кичинекей балдары бар адамдар, анан мындай улгайган курактагы кишилер. Анан шашпай деле мындай бир видеолорду көрсөңөр болот, сүрөттөрдү көрсөңөр болот, Facebook'та көп эле чыгат болуш керек да. Эми ошол эле кезде эми наразы болгондор деле бар, албетте. Бирөөнө жаксаң, миңине жакпайт экенсиң, бирөөнү ыраазы кылсаң, жүзү капа ойдон калат экен, үлгүрбөгөндүктөн борт резиновый эмес. Мына 29 март, 1,5 айдан бери, 1,5 ай болду, 1,5 айдан бери мына биринчи борт Москвадан учуп атат Кыргызстанга. Анан албетте каалоочулар аябай көп. Баары эле кеткиси келет да, мен деле аны туура түшүнүп атам. Ошол анан аман-эсен жетип алсын ушул учак. Не дейбиз башка? Азыр Кудай буйрса, мындан кийин дагы учактар болот деген бизде үмүт бар. Аны дагы ушу диаспоранын өкүлдөрү, активисттер болуп, аларга дагы өзүнчө рахмат айтыш керек. Мына Кудай буйрса, учагыбыз жылып бартат. Кетет окшойт, кетти. Мына туугандар, биздин учак кетип атат.
чындыгында чоң самолет экен. Мына бизге көбүнчөсү келген момундай эле кичинекей борттор болчу. А бул болсо аябай мына ичинде 3 катарлуу борттор да. Чачпай кетип бартат. Буюрса бир аптадан кийин болот деген маалымат болуп атат кийинки учак. Рахмат Айжан, көңүл бурбаганга эле аракет кылып атабыз. Бирок ар түрлүү адамдар бар экен. Көңүлдү оорутуп сөздөрдү деле айтат. Ала жок. Эми эмне кылабыз? Ушул колубуздан келгенди кылып атабыз да. Балким туура эмес кылып атабыз, балким жетишпээрлик өлчөмдө деңгээлде кылып атабыз. Ал өзүнчө тема. Учурда аракеттерди кылып атабыз. Кыскасы. Бүгүн Анголага учтубу, аябай көп Африкага учуп атат да военныйлар. Бүгүн Гонконг бар экен, Будапешт бар экен. Будапешт. Эмне деп Вена деп турат, Вена бар экен, Будапешт бар экен. Жакындатып көрөйүнчү. Аман эсен жетип алсын. Да, аман эсен жетип алсын. Самолетиңиз. Жаман оор эме болду, рейс болду, Миле. Ушундай бир алтын талашкандай эле талаш болду да. Арыбызды мен тарта албайм, көрүнбөйт. Мына куйругу көрүнүп атат. Буюрса кетти. Азыр эми айланып барып жагынан чыккыча тартылбайт да. Ладно, кеттик, Нурик көз. Кыскасы мени көрүп жаткан достор, сиздерге ыраазычылык билдирет элем. Ушу дем күч берип кубаттап турасыңар. Силер дем күч берип кубаттап турбасыңар, анда көңүл чөгөт экен. Анан иштегиң деле келбей калат да. Ошол себептен сиздерге рахмат. Аман эсен болгула, сак болуңуздар. Десолуңарды карагыла. Буюрса 4-5 сааттан кийин, 4,5 саат, моюм. 4,5 сааттан кийин Бишкекке учуп барат учак. Ошону тосуп албасыңар, тийиштүү тараптар. Арасында да анча мынча жөтөлгөндөр бар экен. Мен бул жерде кишилерди аралап жүрүп байкап койдум. Кылдаттык менен текшериш керек. Кылдаттык менен аларды мындай көзөмөлгө алыш керек. Баягы Оренбургтан келип алып ыз учу салгандардагыдай болбойчу. Ошол туугандар эми көрүшкөнчө саламат тургула. Өчүрөйүн.